Кыргызстанда калктын санариптик сабаттуулугун жоюу боюнча Санарип инсан долбоору өз ишин бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келүүдө. Аталган долбоор айылдыктар менен шаардыктардын санариптик деңгээлин бирдей кылууга багытталган жана ошондой эле бул долбоор аялдарга, кыз келиндерге, жаштарга жана ошондой эле калктын аярлуу катмарынын санариптик сабаттуулугун жоюуга багытталат. Ушул жана башка маалыматтар менен алдыда кененирээк бөлүшөбүз. Аягына чейин видеону толук менен көрүңүз. Саламатсызбы? Эфирибизге кош келипсиз. Саламатсызбы? Алгачкы эле суроом, Санарип инсан долбоору өз ишин баштагандан бери кандай иштерди кылып атат, башкы максаттарыңарга жетүүгө кандай кадамдар жасап атасыздар? Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен жүргүзүп жаткан Санарип инсан долбоорунун так бир максаты бул биздин жаштардын, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу болот. Ал эми кандай жогорулатуу дегенде, санариптештирүү менен санариптик сабаттуулугу жогорулатуу жана ошондой эле функционалдуу санариптик жөндөмдөрүн өстүрүү менен чоң экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачуу болот да. Буга чейинки учурда биз Санарип инсан долбоорунун кандай багыттарды камтыйт, кандай иштерди мындан аркы алып барат деген маселе жүрдү. Бул жактагы максат дүйнө жүзүндөгү мыкты практиканы, мыкты тажрыйбаны алып келүү. Ошол тажрыйба менен бул жактан биздин жанагындай жаштардын, аялдардын санарип сабаттуулугун жогорулатуу. Ал эми кандай тажрыйба дегенде, биздин дүйнө жүзүндөгү чоң платформалар, чоң компаниялар менен кызматташыбыз бар. Бул мисалы GSMA ассоциациясы, бул мобилдик интернет жана мобилдик интернет провайдерлер ассоциациясынын бирикмеси болуп эсептелет да. Алардын Google, Microsoft ушундай платформалар менен иштелип чыккан мыкты окуу программасы, мыкты окуу материалдары бар. Биз ошону кыргыз тилине, орус тилине ыңгайлаштырып, которуп, адаптациялоо максаты жүрөт. Биз ойлойбуз, бул материалдар алда канча биздин жарандарыбыздын санариптик сабаттуулугун жогорулатат. Ал материалдар ачык болот, бардык тармактардан, бардык каналдардан баягы таркайт, баарына ачык болот, мындай бир өздөрүнө ыңгайлуу кылып биздин жарандарыбыз көрүп жогорулатылат, сабаттуулугун жогорулатат. Анткени ошол маалыматтар, алар түзүлгөн материалдар атайын ошол 21-кылымдагы ушундагы окууга мындай ыңгайлаштырылган да. Өздөрү көрүп мындай жашат. Сөзсүз түрдө ага ыңгайлаштырылып, ар кандай тренингдер, ар кандай иш-чаралар пландаштырылган. Бирок биз аны азыр мындай кылып, алар кызыктуу кылып, кызыктандырып жарандарыбызды айтпай кетейин. Жакында бардыгы биздин социалдык тармактарыбыздан өзүңүздөр көрүп, байкап көрө аласыздар. Бизге катталыңыздар. Бардыгы ошол жактан чыгат, бардык жаңылыктар, жаңы анонстор, Санарип инсан бардык социалдык тармактарда. Жакшы, алгач ушул нерсени тактап алсак, санариптик сабаттуулугун жогорулатуу деп атпайбызбы? Санариптик сабаттуулугу жогорулатуу деген эмне? Жана бул биздин жарандар үчүн эмне үчүн маанилүү? Санариптик сабаттуулук деген бул ошол санариптик технологияны колдонуу, аларды ошол колдонгондо дагы бир туура, так, коопсуз колдоно алуу. Биз айта албайбыз, баягы алар технологияларды колдоно алышпайт деп. Колдоно алышат. Бирок биз статистика боюнча карасак, 85% биздин жарандарыбыз ошол контентти баягы өздөрү көрүп чыгып, мындай развлеченияга колдонушат экен да. Бир гана 15%-ын билим алуу, ошондой жаңы кесиптерди үйрөнүү, жаңы материалдарды, окуу материалдарын окуу болот экен да. Ошол эмнеге
ошол нерсени кыла алышпайт же болбосо эмнеге 15% дегенде базалык түрдө базовый баягы санариптик сабаттуулугу жок. Ошол эле Google почта же болбосо Google аккаунт, интернет банкинг, башка электрондук капчыктар менен, электрондук ресурстар менен туура колдонгондо. Бул санариптик сабаттуулукка түзмө-түз маани берет. Эгерде биздин жарандарыбыздын санариптик сабаттуулугу жогоруласа, аларга баягы санариптештирүүнүн, санариптик экономиканын, санариптик кесиптердин бардык эшиктери ачылат. Аларга көп мүмкүнчүлүктөр ачылат. Алар өздөрү ошондой жан кесиптерге ээ болгонго, өздөрүнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Сиз айтпайсызбы, статистика боюнча 85% адамдар интернетти, социалдык тармакты пайдасыз эле көңүл ачуу үчүн же убакытты өткөрүү үчүн колдонушат депчи. Ал эми билим алуу үчүн 15% адамдар колдонот депчи. Кантип интернетти туура билим алуу үчүн колдонсо болот адамдар? Анткени азыркы жаштардын көбүнчөсү ошол статистика чынында туура да? 15% баягы алар каалабайт деген нерсени түшүндүрбөйт. Аларга кайсы бир нерсе тоскоолдук жаратат дегенди түшүндүрөт. Кайсы тоскоолдук дегенде санариптик базалык санариптик сабаттуулугу жок дегенди айтат да. Анткени жанагындай жакшы бир технологияларды издештирүү үчүн, башка санариптик адистерди болуш үчүн, андан ары мүмкүн IT тармагына кетиш үчүн кандайдыр бир нерсе санариптик сервистер, санариптик окуулар кандайдыр бир барьерлерди түзөт да. Алар ошондой эле мүмкүн электрондук почта менен колдоно алышпайт. Ошол эле өздөрүнүн резюмесин жазып кандайдыр бир жумуш издегенди билишпейт. Анткени азыркы учурда жумушту интернеттен дагы издесе болот. Ошол эле өзүнүн жаратып аткан контенттерин, өзү жаратып аткан идеяларын монетизация кылганды билишпейт. Буларга сөзсүз түрдө кандайдыр бир барьерлер бар. Кайсы барьер дегенде санариптик сабатсыздык деп айтсам болот. Бул долбоордон тышкаркы суроо. Интернетте балдарды кантип коргосок болот? Мисалы үчүн алар интернеттен өздөрүнүн же ата-энесинин телефон номерлерин жазганга болбойт, электрондук почтаны, үйдүн дарегин, жана дагы башка нерселер бар да, ошолор боюнча айтсаңыз. Балдар интернеттен качан корголот деген суроого, эгерде ата-эне өзү сабаттуу, санариптик сабаттуу, ошондой санариптик тазалыкты, ошо билими жетиштүү болсо, ошол нерсени ата-энеси билсе, анан балдары колдонот. Эгерде ата-энеси ал нерсени түшүнбөйт, билбесе, анда балдарын да коргой албайт да. Анткени түзмө-түз буга ата-энелер жооптуу. Эгерде ата-энелер ошол сервистер менен толук кандуу баягы маалымат алып, ал нерселерди кайсы нерсени кылганга болот, кылганга болбойт дегенди түшүнүшсө, жеке маалыматтардын канчалык маанилүүлүгүн түшүнүшсө, анда алар балдарына ошондой бир баягы көзөмөлдөө жүргүзөт. Азыркы учурда кээ бирлер айтышат, балдарды интернеттен коргогонго мүмкүн эмес деп. Мүмкүн, 100% корголгонго мүмкүн. Бир гана жанагындай ошол инструменттерди, ошол технологияларды ата-эне түшүнүп билсе. Мисалы, Google аккаунттарды атайын балдарга деген функциясы бар. Ошону атайын баласына өзү ачып берсе, балдар социалдык тармактарга колдонсо атайын ошондой функцияларын киргизип, атайын жабык кылып, жанагындай жеке маалыматтарын өздөрү ачыкка чыгарышпаса, бул ушинтип коргоп кетсе болот да. Бул баланы тыюу эмес, баланы коргоп алуу. Анткени балдар баягы алар беззащитный болушат да. Аларды коргош керек да. Жанагындай геолокация кетирген социалдык тармактардан ар кандай баягы сүрөттөрүн, жеке маалыматтарын чыгарып, анан кийин баягы кибербуллингге кабылган учурлар дагы бар да. Сөзсүз түрдө ата-энелер ошол ар бир телефон алып берип же компьютер алып берүү алдында ойлонуп, көрүп, өздөрүнүн баягы маалыматын, өздөрүнүн
билимин жогорулатып туруп анан балдарын корголуш керек. Дагы бир маселе, азыркы учурда адамдар пайдасыз эле контенттерди көрүшөт да, өзгөчө YouTube'да. Элдер YouTube'дан кантип пайдалуу контенттерди көрсө болот? Биздин жарандарыбыз YouTube'дан пайдалуу контент көрмөктүгөр, YouTube'дан акча тапса болот. Бир гана биздин айтып атпайсызбы, санариптик, функционалдык санариптик көндүмдөр деп, навыки деген. Ошол нерсени биз жеткиргибиз келет да. Монетизация кандай болот? Азыр толук мүмкүнчүлүк түзүлүп турат да. Мен бир мисалды айтып кетейин. Башка өлкөлөрдө, Кытайда, Европа өлкөлөрүндө агроблогерлер бар да. Алар ошол өздөрүнүн айылдарындагы тармагын, агротармагын тартышат, малдарын, кандай өсүмдүктөрдү өстүрөт, анан ошондой баягы лайфхактарды тартып, анан аны лайвстрим кылып, элдер көп көрүшөт аларды. Ал жактан кандай YouTube'дан өзүнүн монетизациясы болот. Ошол агропродукциясы баягы спрос болуп элдер көп ала баштайт. Андан дагы тышкары туристтер ошол лайвстримден көрүп кызыгып, анан барып көргүсү келет экен да. Бул Кыргызстанга толук мүмкүнчүлүк бар, бул практиканы, бул тажрыйбаны Кыргызстан колдонуш керек. Ошол эле учурда Кыргызстанда жок эмес, бирок 1-2 кандайдыр бир блогерлер бар. Ошол айыл жергесин тартып, агро тармагындагы баягы тарткан блогерлер бар да. Мен ойлойм, эгерде биз ошондойлорду көрүп, ошондойлорго баягы басым жасасак, алар ошончо көрүп мотивация алып, монетизацияланганга мүмкүнчүлүк, бул бирибизге жардам берген болот. Экинчиден, YouTube'дун ар кандай бөлүмдөрү бар. Мисалы балдарга атайын YouTube Kids деген, YouTube балдардыга деген бөлүмү бар. Эгерде ата-энелер балдарына ошол функцияны баягы түзөп берип койсо, анда балдарга бир гана балдарга ылайыкташтырылган контенттер, видеолор чыга баштайт. Ал эми өзүнү болсо, өздөрү алып туруп эле жанагындай каналдарга атайын билим берүүчү, жанагындай тарых, же болбосо жаңылыктар, технологиядагы жаңылыктар каналдарына катталып, ошол жакка бурулса, анда кийинки видеолору дагы рекомендация болгон, сунуштаган видеолор да ошолор чыга баштайт да. Бир гана биз долбоордун максатындай адамдарга түшүндүрүшүбүз керек. Санариптик технология менен, санариптик экономика менен биз бир эле өзүбүз эмес, мамлекетти жылдыра алабыз. Анткени экономиканын эң бир өнүгүп келе жаткан багыты бул санариптик экономика. Ал эми санариптик экономиканы бир гана биз санариптик сабаттуу болсок, жанагындай көндүмдөрүбүз өнүккөн болсо, ошону жылдыра алабыз. Жакшы. Долбоордун ачылышында, ушул долбоордун алкагында, мисалы үчүн силер окутууларды жүргүзөсүздөр да, анан ошо санариптик көндүмдөрүн өркүндөтүп, силердин окуучуларыңардын анан ошону менен бир катар эле иш менен да камсыз кылабыз деп айтылган эле да. Ушул боюнча, ушул жаатта кандай жаңылыктар бар? Окутууларыңар башталдыбы? Ошол биздин жарандарыбызды баягы аларга санариптик көндүмдөрүнүн, санариптештирүүнүн багытын жеткирүү. Алар ар бир жараныбызга, бирок көбүнчө жараныбызга жеткирип, ошол маанилүүлүгүн жеткирүү болуп эсептелет. Экинчиден, бул жактан оңой эле теория, практика бар да. Эгерде санариптик көндүмдөргө ээ болгон адам азыркы учурда сөзсүз түрдө кайсы бир тармактан өзүн таап, жумушун таап, же болбосо ишмердик жүргүзүп кете алат. Бул биринчи. Экинчиден, биз баарын баягы нолдон баштап санариптик болуу деген ойдон алыспыз. Кылып жаткан ишине санариптик технологияны алып кирүү, санариптештирүүнү алып кирүү болуп эсептелет. Мисалы, эгер сатуучу болсоң, анда электрондук түрдө дагы интернет аркылуу да сатыңыз деген түзмө түзүш. Ошол эле кичи бизнес болсо, чакан бизнес болсо, анда ошол санариптик технологияларды колдонсоңуздар, кичине өнүгүү пайда болот. Сиздин кээ бир баягы иштериңиз жеңилдейт, анткени бул технология мүмкүнчүлүк берет да. Ошол маселе болот. Биз буга чейин ошондой ушул тармактарды
тармактарда кандай дүйнөдөгү практиканы алып келиш үчүн иштеп чыктык. Азыркы учурда жанагындай эл аралык материалдар кыргыз тилине, орус тилине которулуп баягы иштелип жатат. Мен баарын айтып бергим келген жок. Анткени адамдарга мындай бир кызыгууну арттыргым келип жатат. Сөзсүз түрдө булар пайда алып келет деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Сизге эркин микрофон sunайын. Мен бардык жарандарыбызга, жаштарга, аялдарга жана акыркы учурга байланыштуу кайтып келген мигранттарыбызга кайрылгым келип жатат. Келиңиздер баарыбыз биргеликте санариптик сабаттуулугубузду жогорулаталы, өнүктүрөлү, функционалдуу түрдө баягы санариптик көндүмдөрүбүздү өркүндөтөлү, мүмкүн кээ бирлерде бар, алар болсо дагы андан да аркы жолдорун улантышсын. Ошол менен биз санариптештирүүгө кирип, санариптик экономика менен биздин мамлекетибиздин, коомчулугубуздун экономикасын жогорулатып жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүздүн ачалы. Чоң рахмат. Убакыт бөлүп келгениңиз үчүн рахмат.